Сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбооруна ылайык дем алыш катары эсептелген 3 майрам күнү жоюлмакчы. Демилгечи Дастан Бекешевдин айтымында кээ бир майрамдар өз маанисин жоготуп койгон. Мисалы 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнүн ордуна Кыргызстанда 29 май куралдуу күчтөр күнү эле жетиштүү деген ойдо. Анткени тажрыйбага карап 23 февраль Казакстан, Украина, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө кадимки иш күн катары эсептелерин айтат. Мындан сырткары 5 май жана 7 ноябрь майрамдык күндөрдү да жоюуну сунуштоду. Анткени бул даталар коомчулук тарабынан жөн гана эс алуу күнү катары кабыл алынып, майрамдалбай келет. Биз алмаштырганбыз. Анан 5 май биз айтып атабыз. 5 май памятный дата катары ушуна калсын деп ушуна айтып атабыз. 7 ноябрь социалдык революция, ошол боюнча дагы бул саясатка байланыштуу майрам. Эч ким майрамдабайт. Биз айтып атабыз, ушул дагы эстелик күн катары кала берсин деп ушуна айтып атабыз да. Мындан улам эл өкүлү 3 майрамды жоюп, ал даталарды тарыхый күн катары эле эскерүү жетиштүү деген пикирде. Анын ордуна башка дем алыш күндөрүн киргизүүнү сунуштап жатат. Мисалы 1 июнь балдарды коргоо күнү жана май айынын 3-жекшембисин энелер күнүн эс алуу күнү катары кабыл алуу керек дейт ал. Бирок Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул боюнча коомдук талкуудан кийин толук кандуу жооп беребиз дешет. Анткени мурда кабыл алынган майрамдарды жоюунун кажети жоктугун айтышууда. Эскерте кетсек, Кыргызстанда Эмгек кодексинде 13 майрамдык дем алыш күн бар деп жазылып, мыйзам менен бекитилген. Азыркы күндө бул майрамдар боюнча эч кандай бир эксперттик корутундулар бул мамлекеттин өнүгүүсүнө же болбосо социалдык жактан, же экономикалык жактан, же жалпы моралдык, укуктук жактан бир терс таасирин тийгизип жаткандыгы боюнча бизге түшкөн эксперттик корутундулар жок. Буларды азыркы күндө биз майрам эмес деп алып таштоого негиз жок. Жаңы сунушталып жаткан алар сунуштап жаткан сөзсүз түрдө алардын өздөрүнүн негиздемеси бар. Бул биз жалпы коомдук талкуу баардык иш-чаралардын алкагында биз өзүбүздүн корутундубузду беребиз. Жаңы документ бир жума аралыгында коомдук талкууга коюлат. Бирок коомчулук арасында ар кандай пикирлер жаралууда. Көпчүлүгү 7 ноябрь жана 5 май күндөрүн жоюп салууга макул. Бирок ата мекенди коргоочулар күнү калтырылууга тийиш деген пикирлер арбын. Вообще таким праздник. Эми 23 февралда алып салган болбой калбайбы? Өзү бир эле майрамыбыз болсо, ошол күндү калтырыш керек. Ал эми революция күнү майрамбы же кандай, анын бизге айырмасы деле жок. Кантида военныйлардын майрамы болуш керек. Жоюлган туура эмес болуп калабы, билбейм. 5 май день Конституции. Жок, мен майрамдабайм. Кичинекей балдар майрамы, энелер майрамы жакшы дейм да, 23 январда. 7 ноябрда алып эле таштасаңар болмок, чындыгындачы. Эми жакшылык келди да заман. Аны эми мындай өтө эле чоң бир эме кылып, события кылып, болгон события. Ну можно майрам кылбай эле, можно просто отметить этип койсо болот го деп ойлойм да. Конституция күнүндө эле тоже майрам кылбай эле. Илгери бир конституцияны алып эле ошо менен өмүр бою кетчү да. Бул жолку да конституция күнүгө эле алмашып атпайбы? Уже баркы кетип калды да конституцияны да. Бекешев билдиргендей, буга чейин 5 май жана 7 ноябрь октябрь революция күнүн майрамдоону жоюу сунушу өкмөт тарабынан берилген. Бирок жогорку кеңеш бул демилгени колдогон эмес. Мындан улам бул жолу кандай болот айтуу кыйын. Рахат Жаныбекова, Аскат Касымбеков, НТС.